Жаш депутатыбыз Жанар Акаевга берилет. Жанар, аман бол, айланай, давай. Урматтуу мекендештер жана терезеден шыкалап турган урматтуу эмес соттор. Кыргызстанга азыр радикалдуу реформалар керек. Буга окшогон соттордон жете камалды деп атпайбызбы? 99% сотторду жаңылаш керек азыр Кыргызстанда. Урматтуу мекендештер, биз мына Украинаны, Арменияны көрүп атабыз. Ушул жерде 4 киши кыз учуп алып тил табыша албай атсак, ушул жерде сөз талашып атсак, биз кандай даңгыры жолду ача алабыз? Ошон үчүн бул жерде абдан бүгүн жакшы маданиятыбызды көрсөтүп, ынтымакта өткөрүшүбүз керек. Урматтуу кыргызстандыктар, жакында Британиянын дүйнөгө белгилүү Экономист деген журналы жазып атат. Борбор Азиядагы демократиянын гүлү деген Кыргызстан азыр же демократиядан кыйратпайт, же экономикадан кыйратпайт. Аймактагы эң жакыр өлкөлөрдүн бирине айланды дейт. Кыргызстан дүйнөдөгү эң жакыр деген Камерун, Жаңы Зеландиянын Папуа өлкөлөрүндө теңелди, андан дагы жакыр болуп атат дейт. Кошуна Казакстан адамдары киреше табуу жагынан бир казакстандык тапканды 10 кыргызстандык таба албайт дейт. Мына ушундай шартта биз эмнени талашып атабыз? Бийлик менен оппозиция бир партияны талашып атат. Арак менен коньякты талашып атат. Эй, сен саунага барасыңбы? Үйүңдө тепсиде жуунасыңбы? Бизге айырмасы жок. Бизге өзгөртүү керек. Чоң реформалар керек. Элдин турмушунан башыбыз керек. Мына кече Украинада шайлоо өттү. Урматтуу туугандар, Украинага бир чети кубансак, бир чети ичим күйдү. Карагылачы, бизде кандай шайлоо болбосун, соттордон кош кектесе бизде стабилдүүлүк болгон жок дейт. Эмне Украинада стабилдүүлүк болдубу? Ошондой шартта, өлкө согушуп аткан шартта, эли кыйналып, башка мамлекеттер кол салып аткан шартта Украинанын саясий элитасы, жетекчилиги адилеттүүлүктү орнотту. 40-тын кырынан эм ашкан жигитти президент кылып дайындады. Элдин тандоосун сыйлады. Бизге мына ошондой керек. Урматтуу туугандар, Өмүрбек Текебаев, Садыр Жапаров, Дүйшөн Чотоновду биз адилеттүү мамиле кылып чыгарып коюшубуз керек. Кыргызстанда сотторду оңомойун бизде реформа болбойт. Мамлекет өнүкпөйт. Баарыңар сындайсыңар мына парламентке бизнесмендер толуп алды деп. Сот адилеттүү болсо, прокуратура, фин полиция, милиция адилеттүү болсо, ушул бизнесмендер өзүнүн бизнесин кылып эле жүрө бермек. Алар ошол бизнесин коргонуу парламентке келип атпайбы? Ал үчүн ушул соттордун баарын оңдошубуз керек да. Урматтуу соттор, мен билем, биздин үнүбүз силердин кабинетиңерге чейин жетип атат. Силер Ак үйдөн келген бир сыныптан коркпогула. Силер бул жерде кылкылдап турган миңдеген адамдардан корккула. Силер Ак үйдөн келген бир СМСтен эмес, силер Кудайдын каргышынан, Кудайдын кусурунан корккула. Азыр урматтуу соттор, ушул соттор бир баатырлыгын көргөзүп кое турган мезгил келди. Соттор, адилетсиз соттордун балдары мектепке баргандан уялып калыптыр. Сен баланчанын баласысың деп мазакташат экен. Мындан өткөн кордук барбы? Орустун бир шылууну келип, кыргыздын чыгаан уулун ушул менден акталган деп койсо, камап койсо, бул кандай өлкөдө бар? Ошондуктан, урматтуу туугандар, мен азыркы президентибиздин мүдөөсү, ниети ак болсо, ушул камакта жаткан Текебаевди, Садыр Жапаровду, Дүйшөн Чотоновду бошотушу керек. Боштондук! Боштондук! Боштондук!